жаста. Эбе неле биринчисинде ошо студенттик кези жаш кезинин бардыгында өзүнүн каршылыгын көрсөткөн да. Жана каршылыклардын жанагы кайсы китептерде башына каршылыклар жөнүндө жазат го, өзү каршылыклар жөнүндө көп китеп окудум дейт го. Ошолордо бүттү каршылыкты ошо образдар өзүндө каршылыкка өзүн ошого салыштырган, өзүнүн каршылыктай ошондой жашоо көргөн да өзү дагы, себеби эч кимден жылуу сөз уккан эмес. Анан жанагы неде аспирантурага сельхоз институту бүтүп анан аспирантурага тапшырат да Москвага. Анан ошондо кабыл албай коет Москваданчы. Анан ошондо ошо келгендер айтат, ошо чогуу келгендер 5 күн ал убакта поезд 5 күн жүрчү экен да. Анан 5 күн эч нерсе тамак ичпей келиптир да. Суу эле ичип келиптир да. Анан ал кезде өзү арык кези, анан ошол экинчи полкасына жатып келиптир, эч ким менен сүйлөшпөй да ошо түшүп эле суу ичип кайра чыгып жатып алчу экен да. Анан ошонун баардык күндөрүнүн баардыгын анан неде чыгармама жазам деп ошондо эле өзүнө өзү сөз берип ушундай болуптур да. Анан ошол жаш кезинин баардыгы карышкы да. Анан кийин Гүлсаратта өзүнүн күлүк ат кылып берген да. Өзүнүн күлүк ат кылып берген Гүлсаратта. Күлүк ат. Тулпар да. Күлүк ат. Күлүк ат дейм, тулпар. Күлүк ат дейм. Күлүк ат дегенди билбейсиңби? Жок, билем. Тамашалап атам. Күлүк ат тулпар кылып берген да, чарчабас ат кылып берген да. Жана Толубайдын атындай канча күн чапса да, канча күн жол жүрсө да чарчабаган, суу сабаган ушундай кылып берген да. Анан сен айтып атпайсыңбы немеде кайсысында айттың? Ал неде болсо ошо Каранар кылып берген. Каранар деген ошол төөнүн буура, төөнүн эркегин кылым калыптар бир күнүндө ошо өзүнүн төө кылып берген да. 40 күнгө чейин суу ичпей төө ушундай да. 40 километрге чейин чарчабайт. 40 күнгө чейин суу ичпейт. Туздуу суу ичсе аны төөдөй болуп неме кылып жиберет, кайра тузун алып, тузун оозунда бир рефлекстер бар, ошол өстөрү ичинен неме кылат да, ушундай төөнүн бир сырдуулугун өзүнө берген да, ошо өзүнүн төөдөй ушундай көтөрүмдүү, канча кыйынчылык көрсө да ошонун баардыгын көтөргөн, төө кылып берген. Анан акыркы сиз айтып аткан Тавро Кассандрасында кит, ошол өзү кит да. Андан кийин да жана толоргулан. Анда жолборс, жана барс. Илбирс, жолборс, барс, илбирс баары эле бир да. Адам менен илбирстин мүнөзү. Ошол үчүн мен да ошого өткөндө баягы мен биринчи чыгып YouTubeга чыкканда да тиги Эрмек Үмөтов акеда менен китебимди сураганда ошо жомоктон бүткөн жолборс деп коюпсуң, эмне мен да көп түшүнө албадым ушунча. Интервьюда неме кыла албадым, чечмелей албадым, ушун кененирээк чечмелесеңиз деп. Анан чечмелегенде да ушул да, ошол өзүн ар кандай жаныбарга берип, анан жолборс жоодон коркпойт деп ошо кыргызда ошондой. Анан менин да китебим атын Дестандан доомуш аслан, жомоктон бүткөн жолборс деп койгондун себеби да ошол болчу. Муну ичилдей берсеңер чечмелеп бериш керек эми. Мынчалык эми чечмелеп бергенде киши керек экен. Көптөр окуйт, бирок чечмелегенге убактысы жетишпейт же деңгээли жетпей калат. Ушундай чечмелеш да оңой эмес экен да. Жөнөкөй эле бир макалды чечмелегенге көп убакыт керек экен. Аны чечмелеп. Ошондой экен. Анан издениш керек. Ойлонуш керек. Башка кишилер менен сүйлөшүш керек. Ошол. Пикир алмашыш керек.